Салам достор, бүгүн биз Дорон менен дагы бир подкастты бир тема жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Буга чейин болсо биз ким жөнүндө сүйлөгөн элек? Фидель Кастро. Фидель Кастро жөнүндө кызыктуу болгон, бирок ал жакта биздин микрофонубуз жок болгондуктан кичине үнү акырыныраак болуп калган. Азыр болсо экөөбүздүн микрофон койдук, бирок кандай чыгат баары бир гарантия жок. Темабыз кызыктуу, биз үчүн кызыктуу болду. Тема тандап отуруп, бүгүн жакшы даярданбадык, чынында да адамга бир нерсе темага, бирок биз үчүн кызыктуу болгон тема бул хасыл менен ийгиликке жетүү үчүн хасыл кылуу керекпи же болбосо насип деп коебуз, удача, ийгилик болгон насип кылып калып мындай эле кокустан келип калды. Ошону менен ийгиликке жетүүнүн ролу көппү депчи. Албетте биз өзүбүз ийгиликтүүбүз деп анан бүтүп алып туруп сабак берип аткан жерибиз жок. Бул жөн эле ойлорубузду бөлүшөбүз. Балким силер дагы биздин ойлорго кошуласыңар, кошулбайсыңар, комментарийде бир өзүнчө көз караштарды калтырсаңар болот. Так, жыйынтыктайын. Тема ийгиликке жетүүдө эмне чоң ролду ойнойт? Хасыл кылуу, аракет кылуу, катуу аракет кылуу же болбосо удача, ийгилик насип болуп калгандагы. Да, тема чынында эле кызыктуу. Буга менин оюмча эч бир адамдын так жообу жок. Эч ким мындай неме жаза албайт. Макала жазып мындай деп айта албайт. Ар кимдин өзүнүн көз карашы болот. И ал көз карашты алмашышы мүмкүн. Ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эми мен биринчи маселе деп ойлойм го. Ийгилик деген мен биринчи бир аз аңдап коелу. Ушул подкаст учурунда биз ийгилик деп эмнени айтабыз? Негизи мен үчүн ийгилик бул неме эмес, общий адамдар ойлогон нерсе эмес. Мисалы, байып кетүү же аябай неме влиятельный адам болуп кетүү же лидер болуп кетүү эмес. Мен үчүн мисалы ийгилик бул жөн эле өз максатыңа жетүү да. Мен үчүн ийгилик жөн эле өзүнүн каалагандай жашоого жетүү. Ошо мен ийгилик деп эсептейм мен үчүн негизи. Бирок мен ойлойм, ушул подкаст учурунда, ушул подкастта ийгилик деп биз общий доступный эле айтышыбыз оңой деп ойлойм. Анда бизде неме болуп кетет да, өтө эле моральный түшүнбөчтөр көп чыгат. Ошондуктан ушул подкастта ар биринин ийгилиги, конечно, өзүн таныктамаса, бирок биз антип аныктайбыз. Көп элдер мындай же аябай влиятельный болуп кеткен, же аябай бай болгон, же көп элдер айткан, признавать эткен бир ийгилик, бир неме жетишкендик. Ошону биз ийгилик деп эсептейли. Мисалы, олимпийский оюндарда алтын алуу, мисалы, же эң бай болуу, же президент болуу, ошол нерсе. 70-80% адамдар ийгилик деген нерсени биз ушул подкаст учурунда ийгилик деп айта алып турабы? Ошол туура болот. Так, мен эшикти ачып коечу. Хорошо. Так, ар кимдин өзүнүн ийгилиги бар экен, бирок биз примерно баары ийгилик деп эсептеген, подсознательно мындай. Ар кимдин өзүнүн ийгилиги бар, аны салыштырыш кыйын да, чындап элечи. Анан бирок жалпы алганда баары бир ушул категориялар эле ийгиликке кирип калат да. Анда биринчи суроо мисалычы, сен үчүн сага суроо да. Жашоодо ийгиликтүү болуш маанилүүбү деген суроо. Эми негизи башта ийгиликти аныктадыкпы? То есть кайсы ийгиликтүү? Мен өзүм оюм же подкасттагы боюнчабы? Өзүм оюм боюнча эми айттым, жана силер так уктуңар. Бирок биз подкастта ийгилик деп айткан нерсени жалпы элдин ийгилигин айта берели, баардык ийгилик деген нерсени. И ушул неме контекстте айтсак, анда бул жашоодо ийгиликтүү болуу маанилүү эмес. Маанилүү эмес, бирок кызыктуу, пайдалуу болушу мүмкүн, бирок маанилүү эмес мен үчүн. Биз бул айткан ийгилик. Бул эмнени билдирет? Демек, бир адам өтө бай болуп кетиши, же президент болуп кетиши, же лидер болуп кетиши, же бир нерседе бир чемпион болуп кетиши бул зарыл эмес. Сөзсүз нерсе эмес, анын жакшы, бирок өтө дагы чоң мааниге эмес деп ойлойм. Мен неме көз караштан карай берем да, типа баягы эле. Дүйнөнүн, мисалы, баягы менталити деген бар го. Не менталити билбейм. Эсиме чыгып кетти, бирок биринчи болуу менталитети да, биринчи болуу понятиясы. Мисалы,
сен самый эң мыкты болгону аракет кылышың керек дейт да. Ишиңде эң мыкты, билбейм да, жашооңдо эң мыкты, эң бактылуу дагы эмне категория бар да. Спортто эң мыкты, может сен спортсмен болсоң да, профессионал спортсмен болсоң, эң мыкты спортсмен бол дейт да. Мен биякта болсом неме табам да. То есть бул анықтамасы боюнча ката да, болчу. Сен бардык адамга айтып атасың эң мыкты бол депчи. Ошондо кайсы категория болбосун бир эле мыкты болот да. Бир эле эң мыкты болот. Дүйнөдө 7 миллиард категория жок да. Демек сен 7 миллиард категориядагы адамга бирок балким бар. Бирок мисалы неме болобу, попроще болобу. Өтө да просто 7 миллиард категория. Табыш кыйын. Эми түзүп коесуң, возможно. Ооба. Немен эң мощный ичет сунучу эң жакшы ичет дейсиң да. Может бирөө чындап жакшы кармайт да кружканы. Мисалы мен категориямда кара балтада эң пепси көп ичкен адам мисалы балким мен. Же кара балтада коммунистический көчөсүнөн көп пепси ичкен мен. Мага эч ким болбойчу жетпейт. Ну, бул сен өзүңдүн кругуңду кичинертип атасың да. Ал жактагы айтылыш боюнча, менин түшүнүгүм боюнча, сен эң көп пепси ичкен адам болсоң, дүйнөдө эң көп пепси ичкен адам бол дегендей да. Анда эң бизге түшүнүктүүсү балким футбол да. Эгер анда ошол менталитет боюнча жашасак, анда дүйнөдө канча футболист бар да. И ошолордун бирөөсү эле эң мыкты болот да. Ошондо эгер бардыгы ошол идея менен жашаса, анда 10 000 футболисттин бирөөсү бактылуу болот. И 9999-у бактылуу болбой калыш керекпи деген суроо. Бирок бул көз карашта, мисалы, сен эң мыкты болсоң гана бактылуу болосуң дейби? Же сен эң мыкты болгонго аракет кыл дейби? Же бул бактын сыры эң мыкты болууда дейби? Мисалы, мен ойлойм, сен каалаган нерсеңе жеткенде бактылуу болосуңбу дегендейчи. Бул менталитеттин немеси. Бул эмне дейт? Ошондо бул бактылык менен эң мыкты болуунун немеси барбы? Тиешеси барбы же тиешеси жокпу? Менин оюмча бактылуулук менен тиешеси болбошу мүмкүн. Бирок бактылуулуктун аныктамасы мен үчүн сен каалаган нерселердин бар болушу да. Мындан кара, балким, мен неме защитить берейин. Балким бул айтат, эң мыкты болууга аракет кыл, и ошол аракет кылуу учурунда сен бактылуу болосуң деп. Эң мыкты боло албайсың балким. Бирок эң мыкты болгон аракет кылып жүрүп бактылуу болосуң деген айтышы болушу мүмкүн балким. Бирок баары бир реально карайлы, мен үчүн көбүнчө адамдар өзүнүн каалаганына жетпесе, эң мыкты болуп аракет кылып эң мыкты боло албаса, балким көп деле мындай анчалык бактылуу болбойт, эйфория болбойт. Мен бул көз карашта менин жакпаган жери бул баардык адамдар эң мыкты боло албайт да эмес, мен башка адамдар менен салыштырганды мага бир аз туура эмес сезилет да. Мисалы, неге мен дайым өз башкалар менен салыштырып керек? Мен неге мындай да? Мен өзүм башкалардан эң мыкты болуу деген башкалардан жакшыраак болуу да. Башкалардан жакшыраак болууда башкаларды кемсинткен меники бир боло берет да. Мен неге башкаларга алардан жакшы болуп кетип, мисалы, ошол айталы, балким дзюдодо дегендейчи, дзюдодо көрүшөбүз го. Мен эң мыкты болуп баарын чапсам, мен ошондо бир аз проблема көрөм да. Мен башкаларды ущерб кылгандай, башкаларга мен жаман нерсе кылгандай. Себеби эмне болсо да анын аракетин бузуп атам, анын духун түшүрүп атам, анын билбейм кайгысына себеп болуп атам. Ошол жагы жакпайт. Эң мыкты болуунчу любой нерседе. Балким бир жумушуңда эң мыкты болсоң, баары башкалар сени жаманыраак жазат. Анан ошолор ушуна жеткендей боло берет да мага. Ошол тарабынан ойлондурат да. Мен өзүм канча каалабайм, мен айтканым, мен өзүм башкаларды салыштырбай, өзүм каалаган максатка жеткенге аракет кылсам дагы, бирок баары башкалар менен салыштыруу болот да, подсознательный деңгээлде болот да. Эми мисалы, жакшы жаздым дегенде башкаларга салыштырып айтасың ошондой да. Мен ошондой каалайт элем, билбейм, мен өзүм жашоомдо ошондой нерселерди максат кылгым келет, чтобы башкаларга салыштырбай турган нерселер да. Мисалы, 1000 метр чуркоо, же мисалы 42 километр чуркоо да, мисалы башкалар менен салыштырбайсың да. Бирок салыштырбаганың мененчи 42 чуркоо кыйын болгондугу үчүн сен 42-ни коюп атасың да. Башкаларга кыйын болот. Балким 100 метр. Эгер сен чындап 100 метрге ыраазы болсоң. Может, мен айтам ошондой кылгым келет да. Бирок мен өзүм немеге аябай кызыгам, единоборствого кызыгам. Мен единоборстводан ошолдон чыкты менде проблема. Мен биринчи болгум келет да, реально айтчы. Соревнование чыкканда чемпион болгум келет. Бирок ушунчалык келет, бирок ойлойм да, мен чемпион болуу немеде, мисалы 8 саатка өткөрсөм, мен башкаларды баары сындырып келбеймби дейм да. Морально да, мисалы бирөө даярданды. Ошол жагын бир аз ойлондурат да. Мисалы мен спаррингтерде
көп болду, аяп кетем да, өзү партнерым реально көп болду. Мындай туруп эле, билейин деп коем, мисалы жыбылышта көрүшүп атканда, аябай берилип атсам, мындай до конца тырышып алып эле макул деп коем да, эми кичине духун көтөрөйүн деп. Ошол жагы мен үчүн проблема да. Баягы сен айткан эң мыкты болууда, баштаары сен кемсинишиң керек да, ошондой. Ошол жагынан. Баягы сен жакшы айттың, Толстойдун немеси бар. Сөзү бар, эми чыгармада өзүндө бактылуулук немеде экен депчи. Процессте экен депчи. Сен бир нерсени кылам деп аракет кылып атканыңда бактылуулук жеткенде болот деп элестетесиң, бирок кийин көрсөң ошол жетип аткандагы кылган аракеттериң де бактылуулук экен деп айтат да. Бир убактагы ой да Толстойдун. Өлгүчө ошол принципти туура деп ойлогон деп айтпайбыз да. Биякта Толстойду окуганыма мен мактана берем. Неме дейт да Толстой? Мисалы, биз эң жакшы көргөн чыгармалар Анника Каренина менен Война и мир. Бирок Толстой караганда ошол чыгармаларды адамдар сураса, эстетпегилечи мага ошолорду дейт да, немелерди депчи. Уялам дейт да, андай нерселердечи. Бирок мен айткан сөздөрү ошол китептеринде айтылган да. То есть Толстой 40 жашында, 50 жашында айткан сөздөрүнөн өзү 60-70 жашында өзү уялат да. Башка бир немеге түшүп кетет. Балким башка көз карашта уже болуп калган. Бирок ала жок да, аны андуу кылып койсо болбойт да. Аны кылып койсо болбойт. Андуу баягы ортто билесиңерби, бир сылгандай инкаталози кылып алып коесуңар го. Китеп жазганда андай кыла албайт экенсиңер да. Паблиш кылып. Ошол эми демек ийгилик менен биз бактылуулукту анык неме сөз кылбайбыз, биз ийгиликтин сыры. Ийгилик дегенди биз бир аз аныктадык. Көбүнчө адамдар ойлогон, аны силер ал жакта балким философтор бар силердин араңарда. Ийгиликке ар бир адам өзүнүн ийгилиги андай мындай дегендер биз башында айттык. Өзүбүзгө дагы неме болуш үчүн мен сразу айттым, мен ийгиликтин аныктамасы мен үчүн башка да, өзүм жашоомдо. Бирок бүгүн талкууда көп адамдар мисалы көзгө көрүнгөн, адамдар мактаган бир ийгилик деп айтабыз. Эми ошондой ийгиликке жетүүнүн сыры дегендей же жолдору эмне? Хасл керекпи? Хасл деген болсо реклама биздин мурдакы бир аудио подкаст окусаңар түшүндүрүлөт. Хасл болсо бул эмне? Бир иш аракетке кыйынчылык менен жетүү. Кыйын аракет менен. Мисалы, ошол жакта эле келтирген мисалды айтайын. Машыктаны баралы деп коюп, допустим, дзюдого бардык. Дорон бир күндө 4 саат тренировка кылат и 4 саатты жыргап кылат да. Бир жума күнүнө 4 сааттан кылат. Доронго эч кыйынчылык туудурбайт. А мен Доронго эле күнүнө 4 саат дзюдого барсам, бирок мен үчүн барыш кыйын болуп атса. Ошол сырттан карасаң, экөө тең 4 саат тренировка кылат. Экөө тең бирдей эле аракет кылат дейсиң. Жок, бирок андай эмес да менин оюмда. Мен хасыл кылып атам да. Себеби мен кыйналып жеңип өзүмдү алып барып атам да. Хасыл деген сөз ошол да. Балким бирөө 10 саат неме кылат, сабак окуйт, иштейт, же бир нерсе кылат да, машыгат, же бир нерсе кылат. Бирок ага оңой эле болот да. Бирөө 1 саат кылат, бирок кыйналып өзүнү мажбурлап калат. Ошол хасыл деп ойлойм да мен. Ошол хасыл, бирок аны көбүнчө бир аз башкача концепция болот, көбүнчө. То есть бул балким туура аныктамасы, бирок колдонулган бир аз башкачараак аябай аракет кылып тытынып иштөө. Ошол контекстте көп колдонулат да. Хасыл мындай тытынып, мисалы эч нерсеге карабай, жума аягыда машыгып же жумада иштеп, аны кыйналып өзүң неме кылып, ошондой да мисалы жыргап эле эмес да. Көп убакыт кетиресиң, көп нерв кетет, көп ресторан кетет, көп жакта бересиң. Түшүндүм. Ошондой майды көп көрөт. Бай эле 12 саат иштесең хасыл болобу, болбойбу? Эми анда аныктамасын айтыш керек экен. Бирок көп аракет кылгандар, бирок баары тытынып иштесең. Хастер деген бул аябай көп аракет кылып тытынып иштегендер, тытынып аракет кылгандар. Ошол маанини немеде контекстте көбүрөөк колдонулат, туурабы? Биз ошол мааниде айтабыз, туурабы, көбүрөөк. Аисттики мен бул түздөн-түз карама каршы эмес, бирок бир аз башкачараак болот да. Ар жактан карап. Ооба. Анда биз мындай кылбайлыбы? Кыргызстанда белгилүү бир ийгиликке жеткен адамдарды немесин салыштырып көргөйлүбү? Хасыл кылдыбы, кылбадыбы? Эми биздин оюбузда, биз көргөн картина боюнча. Анда сен айт, сен үчүн эң ийгиликтүү оюңа беришилген. Ийгиликтүү. Биздин кээ-бир ойлогон категориялар жалпы адамдарга түшүндүрүш кыйын болуп калышы мүмкүн. Же болбосо сен экөөбүз
ийгиликчи деп ойлогон адам балким Кыргызстанга ийгиликтүү эмес да. Анын ойлоруна биз аз жөнүндө ой излесек башка нерсе болот да. Ошондуктан Айсулуу Тыныбековабы? Айсулуу Тыныбекова мисалы да. Акжол Махмудов турабы. Же болбосо Мээрим Жуманазарова, Жоломон Шаршынбеков. Мисалы, сен спортко жакын болгон үчүн спорттон мисал келтирип атасың да. Болбосо балким Айтматов. Же Айтматов эң жакшы. Чыңгыз Айтматов. Айтматов. Билим атып болгондон кийин бираз билим деп Биринчи бизге жакыныраактан баштайлы. Тыныбекова хасыл кылабы, кылбайбы? Мен жакшы билбейм да бирок. Хасыл кылат деп ойлойм мен. Мен барып ал менен өмүр сүрүшкөн эмесмин. Анын күн тартибин билбейм. Бирок анын эмоцияларынан анча-мынча жеңилгенден кийин, негизи окуган боюнча реально хаслер да. Аябай тытынып аракет кылат да. Негизи мен ойлойм спортчулардын көбү хаслер, бирок орточодон дагы көбүрөөктөр бар да. Мен ойлойм Тыныбекова, Айсулуу орточолордон да көбүрөөккө келет да. Спортсмендердин арасында орточодон. Балким хаслер убакыт менен эмес, балким сиз ойлоп алган. Точно убакыт менен да көп тренировка кылат, бирок немеден точно хасыл кылган да. Сен айткан концепция точно хаслер болгон да. То есть көп көз караштарга каршы чыгып, элдерди башта көп колдобой, түшүндүңбү? Анын мындай оор болуп агачы, аябай эле тренер табышы оор болуп, машыгыш оор болуп, ошол мындай көп кыйынчылыкты көрүп чыккан неме да. Атлет хасыл кылып чыккан да. Конечно, убакыт жактан да хасыл кылган, көп иштеп, тытынып иштеген, бирок көп немелерге препятствияга эмоционалдык, ошолор баарына мындай ошолор аркылуу неме чыдап, тытынып иштеп чыккан да. Менин оюмча ал хаслер. Кийинки адам кимде бизде? Айтматов. Бирок мындай нерсе бар, немен теманы бүтүрө элек да. Мындай да, спортто менин оюмча бардыгы эле хасыл кылат да. Биякта мени көрүш керек, башкалардан көбүрөөк хасыл кылгандар ийгиликтүүрөөк болобу? Жанда эмеспи, түшүндүңбү? Себеби спортто баары хаслер да. Спортто мисалы золото алгандагы, ичип болгондо баардыгы аракет кылып тытынгандар да. Мына Роналду менен Мессини салыштырганда, мага Месси талант катары сезилет. Мисалы, мен бүт дебейин, бирок менин футболду түшүнгөнүм боюнча, күчтүү футболисттердин көпчүлүгүндө бою кичинерээк болгон да. Же балким мен Марадона менен Мессини карап айтып атам да. Бирок анча узун эмес болсо керек дейм да. Хотя биз акыркы убакытта тааныгандар үчүн эле ошондой болуп калышы мүмкүн. Бирок мисалы Роналду менен Мессини салыштыралы. Роналду каяка барса хасыл жөнүндө сүйлөйт да. Аракет кылыш керек, андай кылыш керек, мындай кылыш керек. Менин жашоом жыргал деп ойлойсуңар, бирок менин жашоомо чыдай албайсың дейт да. Чын айтканда, сен отуруп алып айтып ойлосуң, чыдай албайсың дейт да. Бирок негизи антип айтканда туура эмес, бирок мага антип айтпайт, нагла айтпайт. Бирок примерно ошол маанидэ. Түшүндүм. Туура эмес, бирок ал которуп келгенде, типа, инсулин харчу би 26 дейт да. Месси болсо, мисалы, таланты бар да. Катеп жүрө берет интервьюларда. Анчалык неме жөнүндө айтпайт да. Анан мен иштедим, анан мындай кылдым депчи. Мисалы, Роналду вроде мен билишимче башка клубка барганда деле көчүрүлгөн трансферде дагы тренировкага эң эрте келип эң кеч кеткен адамдардын бирөөсү да. Анан командасыга дагы неме кылат да, давайте биз кылабыз, давайте иштеш керекпиз, мындай кылыш керекпиз, мындай кылыш керекпиз депчи. Мен ошон үчүн немени сыйлайм да. Роналду көрөк колдойчу, салыштырмалуу Мессиге карагандачы. Хасылы үчүн да, бирок жыйынтыктарын карасак, Мессиники азыр Роналдудан жакшы да. Жок, буга чейинки топтогон трофейлери боюнча, сыйлыктары боюнча, алтын топ боюнча эсептесең, алтын топ болот да. Түшүнүктүү. Ошондо биз эмнени салыштырып калдык? Сен айтып атасың, Роналдо хаслер, Месси талант. И жыйынтыкта талант хасылдан алдыраак болуп калды. Себеби Мессинин немелери, ийгилиги жакшыраак да. Мессиники жакшыраак. Бирок экөө примерно бирдей десең, хасыл менен дагы жетсе болот, талант менен дагы жетсе болот деген да. Бир жыйынтык болду. Эгерде Роналдо менен Мессин экөө бир категорияга салсак, экөө тең эң ийгиликтүү футболисттер десек, мисалы экөө тең 10 алтын топтун. Итак, экөө тең топ 1-2 да. Топ 1-2, мисалы топ
Эң алдыңкы болуң десем, хаслы менен да жетсең болот, мындай да жетсең болот. Талант менен. Бирок хаслардан талант ийгиликтүүрөөк болду, Ушул конкретно экөөнүн сол чейинде. Мисалы спорттон келтирейин, мисалы күрөштөрдө, жудодо, мисалы мен таң кала берем да, да, сен канча общий, мисалы канча убакыт бир нерсеге бурганың менен убакыт. Анан неме дайым туура келбейт да. Айтканым, олимпийский чемпиондор 19, 20, 22 жашында болот да. Алар эми даже 6 жаштан тренировка кылды десек дагы, 6 жаштан 35 жашка чейин дагы бар, бирок 35 жашта, 34 жашта олимпийский чемпион боло албагандар көп да. Анан негизи билбейм, олимпийский чемпиондор немеси жаш кандай экен, бирок айтканым, мисалы 19, 20, 21 жашта дагы чемпион боло берет. Алар точно азыраак тренировка кылган да. Биякта эмне дагы роль бар да? Баардыгы хаслер. Бирок бирөөнүн убактысы көбүрөөк, тренировкасы, багажы көбүрөөк болуп атат, бирөөнүн багажы азыраак да. Түшүнүңүз, мисалы 22 жашта, 21 жашта олимпийский чемпион болсо, бул 10 жыл да, а 32 жашта 20 жыл да. Наркы точно көбүрөөк калган, балким экөөнүн тең хаслер да. Бирок жаштар утуп кетет да кээде. Демек бул жакта эмне бар? Эми талант деген нерсе болушу мүмкүн да, же насип деген нерсе болушу мүмкүн да. Ошолдо. Мени ошол көп таң калтырат да, мисалы, бир аз неме дейт, бир аз нечаста дегендейчи, типа сен 6 жыл машыгып алып эле баарын ыргыттасың, бирөө болсо 20 жыл машыгып жүрөт. Сендей эле бирок болбой атат дегендейчи. Немечи баягы бар эле. Чуркагандар бар го? Канча метр кыска аралыкта спринттерчи? Болт, Усейн Болт. Усейн Болттор. Анан олимпиада чемпиондорунун мисалы жакшы эле бир пайызы дүйнө боюнча Африканын бир регионунда экен да. Бир регионунун дагы ичиндеги бир мындай регион да. Кой. То есть бир жерден супер бегундар чыгат экен, көп чыгат. Супер бегундар чыгат экен. Же кичине мындай чыгат. Бирок ошолордун баары уруусу бир да, мындай. Кыргыз, казак жакын болгондой да, өзбек менен. Алар да бири-бириге жакын немелерден көп экен да. Башка африканецтерге дагы салыштырганда. Анан эсептеп биологически карасак, алардын сөөгүндө бир нерсе бар да. Мындай бутунун сөөгүнүн немелери, катыштары бири-бириге. Анан бияк менен жамбаш менен уланган жердеги бир нерселер, ушундай баш, моюн, чечелердеги узундугу буларга биологически ушундай берип калды да. Арасында башка адамдар, башка дене түзүлүштөр бар, бирок баары бир ошол уткандардын көпчүлүгү ошол катышка канчалык жакын болсо, ошолор экен да көбүнчөчү. Анан бетте талантка көп байы болуп калат. Насипте, насип көп болот. Алдын ала берилген. Тагдыр деп койсо кандай, алдын ала. Хас болуп жеткендер эмес да. Бирок Африкада ошол эле уруунун ичинен дагы жеңип чыгыш кыйын да туурабы? Ошончо аракет кылып атышат да, бирок буларда алдын ала эле немеси бар да, артыкчылыгы бар да. Мисалы айтканым, ошолорду мисалы кыргыз бири чуркайм деп туруп, ошол уруудагы африканский караны көбүрөөк хасыл кылса, мен 95%га жетпейт да даже. Жетпейт, баары жетпейт да. Мисалы даже андан көбүрөөк хасыл кылса, ошо мен мисалы кыргыз менен бир африканский бир деңгээлде хасыл кылса, бирдей тренировка кылса, мен оюмча наркы баары утуп кетет да, канча кыйда алда болот да. Даже кыргыз ошол менен чогуу машыкса дагы, даже машыга албайт деп ойлойм да, же эле барып нерв болуп кайра келе берет да. Ошол жагы бар да. Анда мындай жыйынтык бар эми, баары бир спортто неме чечип коет да. Бир аз. Спортто бир аз биология чечип коет да. Чечип коет. Бирок мындай нерсе бар, Хабиб хаслер да, билишимче. Мындай да, биология бар, мисалы аракет кылуу бар, анан неме да бар окшойт, смарт, мисалы бир аз акыл менен колдончу. Мисалы Хабибдин атасы тренер эле, кичине жаш кезинен баштап неме көп үйрөткөн да. Тренировка кылдырып, жаш кезинен баштап любой нерсени тренировка кылдырып, анан ар нерсе кылып. Эми Хабиб реально өтө күчтүү хаслер да. Конор да хаслер, бирок Конордун удары бар эле да. Аныкы удары бир аз неме дейт да. Таланттай да. Мисалы, удар ушун эми боксерлор билсе керек, удар талантка көбүрөөк неме бар да. То есть ар бир адам удар каттуу болушу, бирөөнкү реакция мисалы неме природный реакция кейбирлер жакшыраак болушу мүмкүн да. Любой нерсегечи ичиндеги нейронду тезирээк иштеши мүмкүн. Ошондуктан кээ бир адамдардын реакциясы жакшы, тез куруп коюлат да. Кээ бир адамдардын жаман. Ошол дагы иштейт, роль ойнойт да. Бирок Хабиб ММА'де анын реакциясы жакшы болуп, анын менин оюмча таланты жок эле, бирок хаслоо менен акылдуу машыгып баарын жеңип койду да. Конорду дагы, Дастинди дагы. Анан
именно спортто, то есть хасл бар, ана акылдуулук бар и неме бар да, может талант. Ошондо биз эгер айтсак, хасл менен насиптин ортосунда спортто эмне көбүрөөк важный десек, биз акылдуу машыгууну кайсыга киргизебиз? Хаслга киргизебиз да туурабы? Все-таки хасл талант эмес да. Бирок дагы бир нерсе, сен биринчи өзүңдүн биологияңа жараша тандаш керек болуп калат окшойт. Спортточу, мисалы, теннис боюнча чемпиондор неме дегендей да. Настольный теннис боюнча бүт азиаттар да. Же наркалар болсо да бою кичинелер да. Немесе оңоюраак кыймылдайт да. Колу, кол тезирээк кыймылдайт. То есть, ошондо спортто дагы ийгиликке жетиш үчүн, мисалы, биринчи сен баары бир өзүңдүн биологияңа жакыныраакты тандап туруп, түшүндүм. Биякта акыл керек болуп калат да менин оюмча. Анан кийин акылдуу машыгыш дегенчи, кара. Акылдуу машыгышты Хабиб өзүнүн башынан алган жок да туурабы? Ооба. Атасы үйрөткөн. Анан негизи постепенно Мексикада неме тренер өткөн Хабиб. Анан немен маданияты келди, мисалы. Ооба, Дагестан маданияты. Күрөш маданияты. Бирок, мисалы, башка адам Хабибдин ордунда болсо, Хабибде чыкпашы мүмкүн да, менин оюмча. Мисалы. Демек, биякта эми кайрыле адамдык өзүнүн салымы менен анын айлана чөйрөсүнүн салымын эсептеш керек болуп калабы. Туура. Мен мынтип ойлойм, балким Хабиб ошондой эле хаслды Америкада кылса, мен оюмча ошондой эле чыкмак деп ойлойм да. Мен оюмча. Эмне кылсачы? Мен оюмча алын немеси айлана чөйрөсүнүн таасири именно хаслга болду. То есть ошондой айлана чөйрөсүндө болгон үчүн көп хасл деп ойлойм да, түшүндүңбү? То есть спортивный айлана чөйрө болгон үчүн аябай көп машыкты да. Ошондой көбүрөөк таасир тийгизди да. Атасы ошондой болгон үчүн көп машыкты да. Немеге эмес, природный данныйга таасир эмес, генетикасына эмес, а именно хасл кылышына таасир этти да. И мисалы бир нерсе болуп ушундай менталчы менен Америкада туулуп калса, мен оюмча ал жакта баарын жыкмак да, Америкадан делечи. Мындай нерсе бар го. Right place, right time, эле эмес, right person дегенде кош керек окшойт да. Right place, түшүндүм. Кыргызча которуп койсок, туура жерде, туура убакытта болушун керек. И ошол бүт случайлар дал келгенде да, туура адам келиш керек да ошого. Андай болбосо, анда сен оозуңа алып келип койсо да жей албай калышы мүмкүн деген мааниде. Ошондо баары жей албайт да алып келип койсо. Ошондо жеген адамдыкы дагы чоң эле неме болуп калды. Ошондо мынтип жыйынтыктайлы, спорттогу мындай жакшы идея келди. Спортто эң мыкты болуш үчүн чемпион, UFC чемпион, олимпийский чемпион эң мыкты болуш үчүн баары бир насиптин ролу чоң. Мисалы, мен оюмча өттө аябай, мен оюмча Роналдондо андайдыр немеси бар да, мисалы бою узун, мисалы, точно да, генетикасы, физикасы жакшы. Ошондон Португалияда туу. Ооба. Футболго. Ошондуктан Роналдо да прям немеден да, только хаслдан эмес. Анын да дегириктен мисалы 75% хасл, 25% насип болду да. Мессиники может 50-50 мисалы да. И мен оюмча эң мыктылар арасына кириш үчүн баары бир неме насип көп чоң роль ойнойт деп ойлойм да. То есть мисалы мен оюмча Кыргызстанда туруп алып күнү-түнү футбол ойноп Роналдо боло албайсың деп ойлойм да. Кыргызстанда жүрүпчү баары башка нерсе ойлой өзгөрүш керек да. Мен оюмча Кыргызстанда туруп күнү-түнү прям хасл кылып чуркап немедей боло албайсың да. Хусейн Болтой боло албайсың да баары бир. Ошондой андан да көрө хасл болупчу. И любой спорт ушун деп ойлойм да. Бирок хасл кылып бир кандай деңгээлге жетсе болот. Мисалы дүйнө чемпион болбосоң дагы, может Кыргызстанда бир чоң сенсация кылсаң болот, может UFC жазылсаң болот да. То есть жыйынтыктаганда эң алдыда сен айткандай эң мыкты болушка насиптин ролу чоң да баары. Себеби несправедливо болот да баары. Хасл 100% болбосо да баары насип болуш керек да, удача болуш керек да. Же айлана чөйрөңдө, же жакшы системада туулушуң керек, же генетикада. Бирок бир жакшы ийгиликке жетүүдө жөнөкөй ийгиликтерге хасл менен жетип кетсе болот. Түшүндүңбү? Мисалы хасл менен эле балким бир кандайдыр мастер спортта боло аласың, же мастер спорта международного класса дегендейчи, ошондойго жете аласың. Эң алдыда болуш үчүн бир какой-то бир неме керек да, предрасположенность керек да. Мындай экен да, мындай. Эми спортто ушундай жыйынтыкка келдик да биз. Дагы бир идея келип кетти жыйынтыктаганы. Сен спортта, мен азыр турам ушул бойдон. Спортта ийгиликтүү болгуң келип атат да. Эми балким жаш өтүп калат да, же бир бала да, жаш бала, 10 жаш бала, 7 жаш бала, 6 жаш бала. Анан ага
Google'da randомду басып туруп, спортторду коюп туруп, Enter'ди басып, рандомдон кайсы чыкса ошол спортко берсең, и күнүнө 10 саат кылдырсаң, жетпей калышы мүмкүн да, неме? Эң мыктыга. Эң олимпийский чемпионго ооба, конечно. Бирок сен рандом кылбай туруп, анын бүт жагына карап, Кыргызстанда кайсы спорт жакшы карап, сенин шаарыңда кайсы тренер жакшы, маданият жакшы, баланын характерин деп тандап туруп аны жеткизсең, эң мыкты болуп демесин, ооба, шанс көп, ооба, туура, эң туура. Бирок сен айтканың, эң рандом тандап туруп, бир жакшы жеңишке жете аласың да. Мисалы, чемпион мейрамындай, мындай. Бирок эң мыкты болушуна неменин роль чында. Все. Анда бак түшүнүктүү. Демек, хасыл менен кандайдыр бирден келе жетсе болот. Бирок эң алдыңкы болуш үчүн баары бир природный же бир определенный внешний условия сени сага байланыштуу эмес нерселер керек да. Чечип коет. Эми Айтматовду карап көрөлү. Оор кейс эмеспи? Оор мисал, бирок эмне биз не деп коет, смелый дегенди кыргызча не деп койсок болот биз. Чечкиндүү эмес, деп болуш керек. Тайманбас болуш керекпиз. Сөз эркиндиги болуш керек да баарыбычы. Ооба. Коркпош керек да, менин оюмча. Туура, балким бирөөлөргө өзүнчө эле эки бала отуруп, Айтматовдун не кылып атасың дейт да. Эми ал сенин оюң, кечир, сени буздук да, сенин границаңды буздук да. Бирок мен чалчымага дейт. Тамаша. Ар кимдин өзүнүн границасы бар. Мисалы, Айтматовдуку дагы мага неме сезилет да. Хасылдай сезилбейт. Хасыл. Өмүр баянын окусаң, же Кыйрат өмүр баянын окуган эмесмин, Кыйрат чыгармаларын окуп бүткөн эмесмин, бирок баары бир хасылдай сезилбейт да. Мисалы, экинчи дүйнөлүк согуш болбогонуда Айтматов болбойт эле да. Айтматов кыйын жашоону көрдү, жаш балаларында, немени көрдү. Согушка кетти адамдар, анан бияктагы моралдык немелерди көрдү адамдардын. Неме беле? Саманчынын жолу Айтматовдун немесин балалыгынан алынганбы, ошондой беле? Эми пример же чыгармасы эле өзү өмүр баяны. Бардык автордун бардык чыгармасы автордун өмүр баяны да. Сөйт дегенде мен аракет кылып көргөм, бир неме жазып көрөм депчи. Мындай жок жерден бир нерсе жазып көрөм депчи, вообще неме кыла албайсың да. Чыга албайсың да сенчи. Ал жакта даже фантастика жазсаң, интерстелларды жазсаң дагы, ал жактагы персонаждын характери сенин жашоодо көргөн адамдарыңдан неме кыласың да. Образ түзөсүң да. Түшүндүм. Адамдын ою канчалык күчтүү болбосун немеге жетпейт да. Жаңы нерсе, жаңы адам образ тапкангач. Анан Айтматов не болду? Жаш кезинде ага лидерлик өзүнүн немеси бар, жөндөмү бар да. Анан кичинесинде мен билишимче бирөө орус келип же орусча, кыргызча билбеген бирөө келип, бир нерсени түшүндүрүш керек болгондо Айтматов түшүндүрүп берген да. Мындай бир-эки билген сөз менен болсо да, сеп дегенде, мына Айтматовдун атасы өзү немеде да. Төрөкул Айтматовпу? Төрөкул Айтматов бул итак элита болчу да. Репрессияга кеткен, Касым Тыныстановго жетпесе дагы, андан кийин эле биз бир шутка көрдүм эле, райымдан кийин эле биз турабыз деп. Касымдан кийин эле турган да. Айтасычы. Анан мисал мага айтат да, келе мисалдар берет да, Таластын айылдан туруп ушундай нерсеге жетип кетти депчи. Дейм да. Ал 5-6 жашка чейин Бишкекте жүргөн да. Фрунзеде. Атасы аны жаш кезинде Москвага алып барып келген да. Ошол жылдары, 40-30 жылдары, ал вакытта, мисалы мен точно билем, мен чоң элер вообще көчмөн болуп жүргөн да, мындайча айтканда. Бул адам 5-6 жашында, 10 жашына чейин да Москваны көрдү. Может, менин дүйнөмдө ушундай, может, бул факт эмес да. Ката болушу мүмкүн. Бирок ушундай мен билишимче Москвага барган, биздин мугалим айткан. Москвада поездди көргөн, зоопаркта пилди көргөн, мисалычы. Биякта бир кыскадан айтып коеюн. Мугалимдиги айтышы боюнча болду. Демек, эгер биз ката болсок, биздин күнөөбүз эмес, Кыргызстанда билим берүү системасынын күнөөсү деп. Эчке айтатын айтып коеюнбу? Бектеп айтып коеюн. Ошондо жаш баланын жаштыгындагы тажрыйбалары чоң рол ойнойт да. Эгер Айтматовду атасы Москвага алып барбаганында кичинесинде,
Айтматов болбойт да. Айтматовду таластан айылдан чыкты деп айткан туура эмес да. Менин оюмча. Ооба. Мен азыр сен айткандай мындай жыйынтыкка келдим. Айтматов точно жөнөкөйдө катардагы бала эмес да, точночу. Мисалы, анын немеси жашоо турмушу аутлайер эле да, точночу. Туурабы? Катардагы эмес да. Мисалы, жөнөкөй баары жаш балалар кылган балалар өтпөдү, баары неме өтпөдү да. Атасы эгерде элита болгон болсо, башка барган болсо, точно уже бул аутлайер да. Еще анын апасы татарка эле. Мисалы, эки маданият бириктирип. Ооба. То есть точно неме да, аутлайер да, необычный турмуш да өзүнүн башынан. Жөнөкөй мисалы бардык адамдар ошол жашап оппа деп супер жазуучу болуп кетпеди да. Точно. Себеп дегенде бул наркы турмушту көрдү, ошондон эми жаш баланы көрөт. Өтө татаал турмушту дагы көрдү да, согуш убагын көрдү. Ошо согуш убагында дагы лидерликке дагы буга мүмкүнчүлүк берди да. Кичине бир нерсени башкармасы болуп, бир нерсе баланга, 5-6 баланы башкарганга. Анан дүйнөдөгү согушта адамдар өлүп, кырылып атканда бул чоң тажрыйба болот да адамга. Айтматов сезген сезимдерди биз сезе албайбыз да. Ошондой согушту немени көргөнбүзчү, жашоону көргөнбүз. Ошондуктан ал өзүнүн заманынын продукциясы деп койсок болушу мүмкүн. Бирок right time сен айткандай туура убакыт, туура жер, анан туура адам да керек. Туура адам да. Мисалы, мен айтканым, балки мен Айтматовдо жашасам, бул да бир чоң тема го. Идеально бүт бар Айтматов болсо мен да Айтматов болуп кетишим мүмкүн да, бирок идеально эмес мындай. Может, менталити керек да, андай десем. Айтыш кыйын. Бирок айтып коеюн дагы, аны ойлогол, биз Айтматовду жаман көрөбүз, вообще сыйлайбыз, чарбалары жакшы, күчтүү. Бирок ошто ийгиликтин ал ийгиликтүү адам да. Ийгиликтин эмнеге жетишин талкуу болсо, ийгиликтүү точно биз үчүн туурабы, сен үчүн да, мен үчүн дагы. Бирок кандай жол менен жет дегенде, сен айткандай башта айтты, жөнөкөй эле адам айылдан чыгып кетти деген туура эмес болуп атат да. Бул жакта демек айтып атабыз, хасыл көп хасыл кылган эмес да. Бул хасыл кылган эмес. Эми биякта дагы бир идея, просто мен адамдарга калп мотивация бергенди туура эмес деп ойлошум мүмкүн да. Ойлойт окшойм. Сөп дегенде айтат да, айылдан бизге окшош жерден чыкты, силер чыксаңар болот депчи. Анан мен айтам да, жок бул мындай болду депчи, Москвага барып деген депчи. Антса ман бирөө айтат да, эмне сен адамдарга демотивация болуп атасың, мотивациясын жоготуп атасың депчи. Бул болсо, розовый очки деп коебуз го, розовый очки тагып атасың да сен балага, анан балким ал мотивация алып мага окшоп болуп кеттир деп болуп кетет да. Бирок болбойт да эми. Бирок сен чындыкты. Сен калп нерсе менен мотивация берип атасың да, бул канчалык туура деген нерсе. Отдельный тема да, бул уже мотивация. Калп дегенде атай алдаган жоксуң, башка нерсе. Неме деп атат, сен образ чөчөт, эмне деп коет эле? Заблуждаешь да, деп түшүнүктүү. Бирок менин оюмча искусствода канча эле маанилүү окшойт. Хасылдан көрө литературада немечи насип деген удача или именно ушундай болуш керек да бүт немелер. Бирок мен мисалы немелер барбы, жазуучулар аракет кылып жазуучу болуп кеткендер. Мисалы неме? Мен оюмча эки нерсе керек. Билим, тажрыйба керек, баш керек да. Сен дилетант болсоң, үйрөнбөй туруп өзүң жаңы жол таап, өзүңдүн жолуң менен иштеп кетсең, 99% сен ийгиликсиз болушка ыктымалдуулугуң көп да. 99%. 99 да. Эми да образно айтканда, бирок бир шанс бар, сен жаңы бир неме ачып кетесиң. Жаңы бир нерсе ачып кетесиң. Мисалы менин оюмча Айтматов, Шарабек Дүйшеевди билем да, кичинесинде неме окуган, менин билишим боюнча өтө көп орусча литература, адабий чыгармаларды окуган. Анан негизи, мисалы, ошол эле Достоевский дагы литературада чыгарма жазганда өзүнүн билими бар да, ал жакта. Жөн эле отуруп эле башың менен чаба берсең эле кызыктуу болуп кетпейт да, анан бул болуп кетти депчи. Жазуучулар көрүп туруп, бу жерде бул приемду колдонуп турбайт да, муну колдонуп тур дейт да. Айтматов колдонгон дейм да менин оюмча. Башында таланты бар болгон, бирок билим алып, үйрөнүп. Эми жазууну кантип жазыш керек, кантип кызыктыруу керек. Ооба, түшүндүм. Дагы бирөөнүн айтышы боюнча неме болсо Махасаки. Махасаки, короче. Рио. Япон жазуучусу. Япон бир жазуучусу, атын эсине албай атам азырчы. Colorless
Сусуку Тазаки деген немен бир чыгарма. Кыскасы атактуу япон жазуучусу бар. Ал менин билишим боюнча өз жол тапкан да. Жаңы жол тапкан. То есть жаңы жолду тапкан жок. Бир 40 жаштарга келип жазып баштаган. Айтматов 16-17-18 жаштан баштаган да, 20 жаштан. Ал 40 жакын жашта баштады окшойт. Мен анан бүт китептерди окуп, анан түшүнүп, анан жолдорун үйрөнүп жазган жок да. Өзү жазды, бирок өзүнүнкү баары эле ошолорго окшош стиль болуп калды, бирок ошондой учурда жаңы дагы бир неме кошулду. Багыт кошулуп калды да. Анан мен билген мисалда экөө тең хаслер болбой атат да. Толстойдун более-менее өмүр баянын билем, Толстой хаслер эмес да. Жөн эле. Просто неме окшойт, өтө тажрыйбасы көп окшойт, жашоодон тажрыйбасы көп болуп, ошону жазып баштаган. Бирок жазууга түшүнүктүү. Да бир нерсе өшүп кетти. Мурда агай айткан эле. Дүйнөдөгү акылдуу адамдар депчи, Эйнштейнди мисал берген да. Билбейм да, Ньютонду мисал берип отуруп, арасында Пушкинди мисал берсе мен башым не болуп кеткен. Каталар чыгып кеткен да. Эррор болчу, ошколай. Не болуп кетти депчи. Неге Пушкин деп? Неге Пушкин депчи. Көп ойлонуп жүргөн. Анан кийин чыгармаларды окуп атканда анан түшүндүм да. Оң кол шайрасы күчтүү экен деппи? Неге баш күчтүү экен депчи. Жазайын деп аракет кылып көргүлө бир нерсени. Чындап кыйын да. Анан ушундай немелерди колдонот. Пушкинди окуп эмесмин, бирок жазуучулар мисалы. Кыйын да андай немелерди табыш. Линияларды табыш. Түшүнүктүү. Ошондо немеде да искусство, литература адамдарында дагы хасыл анчалык күлчү эмес да. Бул жакта неме кылсак болот? Биздин оюбузча хасыл кылып сен бир деңгээлге чыга аласың. Мисалы, может 5 жашта, мисалы 15 жашта мен жазуучу болом деп туруп, может бир китеп бестселлер болот балким да. Бирок дүйнө тарыхында калчу жазуучуга жетиш үчүн, Айтматовдун деңгээлине жетиш үчүн балким экөөбүздүн колубуздан келбейт. Балким ушул күндөн баштап 24 саат жазуучу болгон аракет кылсак дагы Айтматовдун деңгээлине чыга албайбыз деп ойлойм да. Дүйнөнүн бүт китептерин тутуп бүт приемдорун үйрөнүп алсаң дагы, ооба. Жетмешиң мүмкүн. Ооба. Балким мындай нерсе бар. Может, Айтматов немелер ошолор баардыгы бир, конечно, баарын эмгек кылган да, бир аз хасылган да. Может, вообще хасыл кылбаса мындайга жетпейт деп ойлойм. Точно да, мисалы, не эмес да. Супер халал эмес да, Айтматов, жанагы Рио, Нагасаки, Магасакилер, Достоевский мындай туруп эле эшекте калап жүрүп анан жазуучу болуп кеткен эмес да. Алар да бир эмгек кылган да. Сен ойлоп ал, хасыл кылбаса неме депчи, аракет кылбай атат деп. Хасыл дегенде тынып аракет деп атабыз да, мындай эч нерсеге карабай аракет деп атабыз. А так баары любой нерсеге бир аз кыймылдаш керек да. Өзүнө келбейт да. Алма буш озмо түш деп келбейт да. Ошондо айтып коелу. Значит, Достоевский, Толстой, Пушкин, японский жазуучулар булар аракет кылган, конечно. Бирок аябай тынып калган эмес деп ойлойбуз да. Мындай эч нерсеге карабастанчы. Менин оюмча спортсмендер көбүрөөк хастер да немеге караганда. Жазуучулар точно, ооба. Бирок жазуу, литературада дагы демек не болот да. Бул дагы мисалда эң алдыңкы адамдар, эң алдыңкы ийгиликтүү адамдар дагы хастер эмес анчалык. Алар дагы немеде башка сыры, ийгиликтин сыры насипте же условияларда да. Жашоо турмушунда дегендейчи. Бул да кызыктуу нерсе экен да. Эми бизнесмендерди карап көрбөйлүбү? Эми бай адамдарды. Дүйнөдөгү дейли, мисалы. Топ Forbes дейм эле. Илон Маск, Джефф Безос. Ким бар? Цукерберг. Эме билем. Фил Найт. Фил Найт. Эми ал топ 10 болсо, бирок топ 50, билбейм канча. Бирок баары эң бай адам билесиз. Анан неме? Джек Ма. Анан орустардын да байлары бар. Усманов мисалы, Абрамович. Русский мир дегендей да, Усманов, Абрамович. Орус дүйнөсүнөн. Мындай бир кызыктуу факт бар да, ошол бай жөнүндө. Мен билишимче, миллиардер болгондордун бир кандайдыр пайызы, сен ойлогондон көбүрөөк да, мен ойлогондон көбүрөөк эле наследство боюнча бай болгон да. Түшүндүңбү? То есть унутуп калдым кандай процент, 30бу, 20бу, же 10бу, же 5бу, бирок мындай 0,5, 0,2 эмес да. Түшүндүңөрбү? Мен таң калгам да, типа this world is unfair дедим да, короче. Бул дүйнө адилетсиз. Трамп тура. Трамп атасынан калган бизнес да. Ооба. Бирок улантып кете алышым, албетте бул чоң иш. Ооба, чоң иш. Бирок точно бул супер бай, атасынан калган наследствону
Билбейм кандай ушундай бир статистика көрдүм эле да. 20% эле 15% неме да, наследство боюнча. А неме дагы бар эле. Аялдардын көбүнчө форско киргендер күйөөлөрүнөн алган неме дагы бар да, типа тоже. Неме, Безос ажырашты да. Ажырашты, аялы дагы топ 100ге кирип кетти. Бул точно аял менин оюмча Хаслер эмес да. Может, ким билет, мен ойлоп жатам го. Ким Хаслер? Цукерберг сен оюмча Хаслерби? Мен оюмча Хаслер негизинен. Мен оюмча, Бирок овер Хаслер эмес да, кандай десем, башкалардан дүйнөдөгү баардык программисттерден, баардык стартапердерден эң көп жумуш кылба деп ойлойм да. Бирок баары Хаслер да. Ооба. Мен оюмча бул багындай Хаслер да. Кайфпы. Ишин сүйүп кылган. Билл Гейтс да ошондой эле да. Билл Гейтстин мисалында эмне кылат эле, мен сага айтканым бар, сөзгөнүбүздө. Билл Гейтс болсо айтат, мен башында эс алуу каникул дегендерге түшүнбөйт элем да. Адам 24 саат 365 күн иштеш керек да. Колунан канча келсе ошончо иштеш керек деп ойлогон да, ошончо иштеген да. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин немеге ишенип баштадым дейт да. Майрамдарга ишенип баштадым. Майрамдарда эс алса болот депчи, эмсетен кийин майрам деп. Анан кийин эс алуу күндөрү 6-7 күндөргө ишенип баштадым дейт да. Дем алса болот депчи. Анан кийин болсо uzun каникулдарга ишенип баштадым дейт да. 15 күн отпуска алып туруп, бир жака эс алып келсе болот депчи. Мурда түшүнгөн эмес да, бул кантип неге эс алыш керек. Хаслер экен да. Демек Хаслер да. Супер Хаслер да. Супер Хаслер. Мунун мен эстеген боюнча өмүр баянда апасыга көп неме кылган бандай. Жаш убагында, мектепти аяктап аткан убактарынан баштап жүргөн убагында апа ата-анасы менен мамилеси бир аз жакшы эмес болгон. Жакшы эмес болгон дегенде айтканын кылган эмес, анан гик деп коебуз го, азыр гик болгон да, бандай ботаник болгон да. Компьютерин алып, компьютер менен бүтүн эмес, дүйнөсү ошол болгон да. Компьютерде болгон, анан менин оюмча спорт, башка нерселерге көп жакын болгон эмес да, анан башка темаларга. Ошон үчүн Гарвардга өттү да. Гарвардга өтүш, бакалаврга өтүш кыйын да, туурабы? Гарварддын магистратурасына өтүш бакалаврга караганда оңоюраак да. Ооба, конечно. Любой универ ушундай окшойт. Акчаң болсо, тем более контрактка өтүш анын деле оңой да, мисалычы. Гарвард бизнес скул дегендер менин оюмча почти немеге эле карайт да. Кичине тамгат алышың керек, анан кийин акчаң болуш керек дегендей да, грубо айтканда да. Башка да ким бар? Джефф Безос таанайсыңбы, таанабайсыңбы? Джефф Безостун немесин билбейм. Өмүр баянды мен да билбейм. Бирок мен компанияга адам тандаган мындай неме кылгандарын билем. Акылдуу болгончу. Неме сурайт экен эле. Бирөө мындай жаман контекстте айтты. Жок, ал obsessive деп коет го мындай. Өмүр мындай. Obsession орусча эмне болот экен, Одержимый. Одержимый мындай. Ошого берилет, эмнеге берилет экен, ишке адамдарды ал үчүн клиент биринчи орунда экен да. Анан бүт немесин ошого коет экен да. Приоритетини. Клиентти ыраазы кылышка коет. Анан дагы бир нерсени айтып калды. Чоң адамдарды ишке алса дагы карны ашы. SAT Америкада 1930-жылдан бери да примерно. SAT деген Американын ортысы. Ишке алып атканда SAT балым канча болгон деп сурайт экен да. Бул бир жагынан дискриминация катары болуп калат да. Сен мурда SAT балың начар болгон, бирок сен азыр супер менеджерсиң да, супер ийгиликтүү, супер байсың да. Мындай компанияларда иштейм. Бирок Джефф Безос сенин SAT-ing жаман болсо албай коюшу мүмкүн экен да. 11-класстагы 60 жыл мурун да, 50 жыл мурун. Орутуң жаман болгон болсо, сен азыр небериңе орут тапшырам деп жүрөт да, мисалы. Ошондуктан достор, орто даярданабыз. Менин курстарым бар. Ал возможно немеге ишенет окшойт да. Адам кичинесинен аракетчил болгон, жаштыгында аракетчил болгон, баары бир эмне деп коет, чырпык кичинеси окшобой калды, бирок баары бир кичинесинде кандай характер болсо, баары бир карагандан деле ошол характери калат дегенди колдонот окшойт депчи. Джефф Безосчу. Бул хасыл эмеспи, бирок ишиге ошондой мамиле кылат да. Тутунуп мамиле кылат да. Илон Маскчы? Илон Маск да Хаслер билчимчи? Илон Маск Хаслер окшойт. Супер Хаслер алды. Канча проектти бир убакытта алып кетет да. Еще мен бир көрдүм эле, жаңы үйгө көчүптүр да.
иштеп аткан жеримде да. Минималистический да. Конечно, бар жок advanced жакшы. Бирок ишке жакыныраак болоюн деп. Бирок анын немелери дагы бар, мен видео көргөнчө андай. Супер чоң үйлөрү бар. Конечно, жок, ооба, олор ишим атпен албайт, бирок эми де факто жашаган жери да. Жашаган жери ишке жакыныраак болоюн деп. Ыламаса кастер да. Эми мындай суроо да. Мен оюмча алар дүйнөдө бизнес тармагында эң көп касыл кылган арасына кирбеши мүмкүн да. Бир компания бар. Негиздөөчүсү 2 саат эле уктайт да, мисалы. Эң көп хасыл кылган арасына кирбейт да. Ошондо бизнесте хасыл менен насиптин немесин койсок, процентин койсок, хасылдын процентности немеге караганда көбүрөөк, искусство, дилсет караганда көбүрөөк, эң алдында болуш үчүн. Бирок насипта бар да, дайым ролдо бар да. Мисалы, мен оюмча азыр мынтип бойго келди ошондо жыйынтыкка. Мен оюмча 70-30 деп ойлоп калдым да. Искусство балким 50-50, 60-40 дагы насип көбүрөөк да. Мен оюмча искусствода 60-40 да. 60 бул неме? Насип, мындай природный нарактан берилген нерсе, 40 хасыл кылуу. Спортто болсо 70-30, 70 хасыл, 30 неме? Насип. Бизнесте болсо мен оюмча 70-30 болуш мүмкүн да, биякта дагы 80-20. Бирок тескерисинчеби? Жок. Немеден спорттой да? Спорттой да. Жок. Неме окшойт? 70-30 окшойт. Мисалы немен кара. 60-40 экен. Точно немеден көбүрөөк да, десек. Илон Маск дагы баягы эле мисалда берет. Обычный парень из ЮАР. Африканский немелерчи. Биринчиден ЮАР да. ЮАР Африканын Америкасы дегендей да. Экинчиден Африкада дүйнөлүк чемпионатты бир эле ЮАР өткөзө алды да. Мындай караганда экономикасы жетти. Алмаз чыгат. Экинчиден белый. ЮАРдын белыйлары, европейт жашагандары бай жашайт да. И кичинесинде атасы компьютер сатып бере алган да. Кыйналды аяк дегенде именно критикаган бир подкастты окуп калгам да. Канадага жүрдү, аяк кылды. Бирок ошондо контрактын төлөй алды атасы. Андай мындай кыла алды да. Анан ошондо бул обычный семья эмес да, точно среднестатистический семья эмес да. Даже Америкагачы. И мен оюмча Билл Гейтстики дагы ошондой болчу да. Неменики дагы среднестатистический эмес болчу. Вроде. Мен немени билбейм, бирок Цукербергти билбейм да. Безосты да билбейм. Бирок ошондо кайта эле сен среднестатистический болсоң топко чыга албайсыңбы деген неме келип калып атат да. Нерсе? Джек Ма среднестатистический. Джек Ма средний. Джек Ма жөнөкөй обычный кембагал да. Топко уруп кетти го. Анда неме өзү? Американын культурасы менен Кытайдыкы эми эки адамдан жеңишти. Мен оюмча Фил Найт деле, Найттын негиздөөчүсү среднестатистический жандан бир аз өйдөрөөк, точно супер байлар эмес. Миллионерлер эмес да. Мисалы биздин Кастроос миллионер болчу да. Өз мамлекетинин. Ооба. Фил Найт мен окугам да китеп, неме эмес да. Атасы контрактын төлөгөн, үй бар эле, 2-3 үй жок эле Америкада. Үй бар эле, бир аз байраак жашайт эле да. Түшүндүңбү? Бирок почти чуть выше среднестатистического, бирок общий 3кө бөлсөк, бай, средний, кембагал кылсак, аны точно средний кирет да, 3кө бөлө турган болсок. 5кө бөлө турган болсок, может экинчи категория, үчүнчү категория кирет. Ушундай, 3кө бөлө турган болсок, ортого кирет точно. Бирге кирбейт да. Эми кызыктуу факт. Средний анан нижний десек да, төмөнкү класс десек. Ошол жактан ийгиликтүү биз тааныган барбы деген суроо. Төмөнкү класстанбы? Төмөнкү класстан. Джек Ма төмөнкү класстар эмеспи? Кичине сомнениям бар да. 3кө бөлгөндөбү же 5кө бөлгөндөбү? 3кө. Же 4кө же 10кө бөлүп бирден балким аз да. Эми же уже аягында 2-3 мындай. Ну, давай 5кө бөлөйүк. Эң кедей. Мындай депчи. Почти бомж дегендей. Анан кедейлер. Андан кийин орточолор. Өтө бай адамдар, андан кийин уже эң элита да, эң байлар. Ушунда Джек Ма мен оюмча кедейлерден да. Бирден. Экиден. То есть ылдыдан экинчисинде. Мен даже просто мындай нерсе. Будда бирден эле, 5тен эле Будда. Будда 5тен. Мисалы эң элитадан. Англисче билет болчу да. Англисче үйрөнгөн да. Же үйрөнгөн да. Бирок кандайдыр немеден келди? Мындай нерсе бар. Чынын айтыш керек, Кыргызстанда дагы сен англисче билиш үчүн неме класстан англисче биле албайсың да. Сен кедей болсоң англисче биле албайсың да. Эч кандай жол жокпу? Бар, бирок менин оюмча Кыргызстанда англисче билген адамдардын 90%
значит 95% Кыргызстандын орточу классы да. Ne үчүн? Биринчиден сен англисче билиш үчүн же курска барышың керек, же жакшы мектепте окушуң керек да. Мектеп менен англисчени кыйратып үйрөнүп кетиш кыйын. Аракетчил бала кээде үй бүлөдөн болсо эмнеге англисче үйрөнө албайт? Себеп дегенде ал мектептен келип суу ташыйт, мал карайт, таларда иштейт да. Түшүндүм. То есть биракта канча аракетчил болбо, сенин немең ошону түзүп коет да. Мындай нерсе кошуп кетейин, аныктама. Биз айттык го жана хасыл бар, аракет кылып аракет кылуу бар. Жөн насип бар, то есть бул адамга тиешесиз нерселер да. Мисалы жөнүндө природный условия, ДНК же айланып чөрүyor да. Бирок неме дагы бар да, ортодо смарт нерсе, акыл менен колдонуу. Биз ошону экиге бөлгөндө хасыл жакка киргизели турабы? Хасыл, то есть ал себеп неме? Хасыл коюшту. Неме эмес да, себеп акылды колдонуу бул адамдын өзүнөн да. Бул природный же неме эмес да, турабы? Ошондо ичине кошо турган болсок, Джек Ма Хаслер да, типа себеби Хаслер деген эмне деп ойлогонго, только жиндиге окшоп күнү түндө иштей бергендер эмес, мындай айып немени бар жок ойлонуп туруп калгандар да. Туура ойлонуп, өбүкүчтөрдү туура колдонгон. И баардык бизнесмендер акылдуу хаслерлер да, акылдуу хаслерлер ошону. Бирок неме да, немеси дагы бар. Акылдан сырткары, хаслыктан сырткары дагы бир кандайдыр факторлор болуш керек экен да. Мисалы, Джек Ма Гарвардга мынча жолу тапшырган да. Чымы жалган, бирок ушундай историясы бар. Бияка мынча жолу. Кытайдын немесинен туруп Гарвард ар жака документ тапшырыш үчүн дагы акча керек да, жөн нерсе эмес да. Алардын требованиясын өтүш үчүн дагы определенный неме тапшыра алганга жараша англисче билген да. Тапшыра алганга жараша бир нерсе болгон. Мындай нерсе бар да, мындай же гид болуп жүргөндө үйрөндү, же үйрөнүп бүтүп гид болгондо. Мисалы бул гид болгусу келди, сен англисче үйрөнүш үчүн бекер иштеген да, туурабы? Демек, бул бекер иштеген убакыты болгон. Демек, бул ачка калган эмес да. Себеби бекер иштегенге убакыты болсо, значит бул аябай неме тамакка мажбур болгон эмес. Демек, бул биринчи класстан эмес деп чек койсок болот да. Экинчи класстан деп ойлойм да ошон үчүн. Эгерде ошол жаш кезинде бекер иштегенге мүмкүнчүлүгү болсо, мисалы биринчи класстарга менин оюмча эң кедейлерге бекер иштегенге мүмкүнчүлүгү жок деп ойлойм да. Бекер иштей албайт да себеби. Себеби бекер иштесе ачка калат да возможно. Мени билишимче Джек Ма бекер иштеп жүргөн да. Значит, бул конечно кедей болушу мүмкүн, бирок өтө мисалы үйү жок же тамагы жок деп ойлойм да. Менин оюмча Джек Ма экинчи классында, бирок баары экинчи класстан немеге чыгып кетти да, топко чыгып кетти да. 5+га чыгып кетти. Ооба. 2 классан деп атышты. Ошондой бизнесте демек, ошондой сен оюнча кандай? Хасылдын проценттин немеси, маанилүүлүгү. 60-га 40 деп жыйынтыкка келдим. Спортто 80-20, бизнесте 60-40, искусство, литературада 40-60. Так, меники, спорт бар меники 80-70 экен. Процент хасыл да. Калыш керек. Экинчи категориябыз искусство. Искусство, литература. Искусствода мен 50-ге 50 коюп атам. Жарымы хасыл керек, жарымы насип болуш керек. Дем аракет кылсам дагы насип бул спортко кирбейли, баары насип негизи эми да. Чыкпагыла да, насип болсо сен тебиңмен жаркасаң, насип болсо сен тебиңмен жаркасаң аш нерсе болбойт да. Бирок биз башкача маани деп колдонот. Удача маанисинде. Удачанын кыргызчасын таппадык да ошон үчүн. Искусствода 50-ге 50 койдум. Бизнесте болсо 60-40 экен да. Сеники эмне болду? 60-40 меники да. Бирок 40 көп экен да, карап көрсөк. 40 көп да. 40 көп да. 40 көп. Значит, демек мындай да. Примерно эгерде биз баардык адамдарды бирдей десек, то есть биз адамдар кандай экенин билбесек, любой рандомдуу адамды алып туруп, аны максимум хасыл кыл деп туруп, болуп кетишинин вероятности ошондо канча болот? Баардык жерде 50ден аз болот. Менин категориям боюнча же 50ге жетип атат да. Ошондо мисалы любой бир рандомдуу адамды алып туруп, аны билбей туруп, немесин, аны давай хасылды берип туруп, аны жакшы болуп кетпеген вероятность 40% болуп атат туурабы ошондо.
туурабы? Эми средний алганда. Ооба, бизнесте. А 40% бул аз да, вероятность. То есть 50-ден аз да вероятности. Мисалы, Жок, 60% болот. любой бизнести алып алайык да. Эми негизи бай болуш бар үчүн маанилүү да, туурабы? Ошондо сен эшекте иштесең, Жок, бай болуш бар үчүн маанилүү. Эми топ 10га кире айтып алсаң, он Forbes айтып атат, эң мыкты. Конечно, может неме биз айткандай хасл менен может мультимиллионер боло аласың. Может мультимиллионер болуш үчүн хаслдыгы 95-ке 5 болуп калат да. Туура. Миллионер болуш үчүн 95-ке 5 болуп калат. Мындай эми хасл менен биз акылдын айтып атабыз. Жөн жинге окшоп эле кечке кетмен чалып иштей бербей. Мындай. Ооба, мындай неме кылыпчы, акылды биякта ойлонуп, тиякта ойлонуп, ушундай кылып, то есть сенен только сага эле байланыштуу нерсе 95 болуп калат да, мультимиллионер болуш үчүн. И менин оюмча балким неме да. Нормально жашаш үчүн бир үй, средний класс кетиш үчүн хаслдыкы 99 болушу мүмкүн да. Мындай экен да. Сен аракетиң менен тип көтөрүп аласың да, тез көтөрүлөсүң. Бирок белгилүү бир акчаңа жеткенден кийин уже канча аракет кылбай көтөрүлүшкө уже башка нерселер чечип калат. Ооба, бир бэкграунд или бир удача, же насип, тааныш, ооба, любой нерсе. Же кичинеңдеги бир какой-то заложенный неме. Ооба. Сен Кыргызстандан болгонуң уже сага минус болушу мүмкүн да. Ооба. Кандайдыр бир деңгээлде риск кылгысы келбейт да, сен менен чоң бизнес кыласың. Мисал эле айтайын, мындай деп уверенмин. Мен как будто чоң бизнесмен эмесмин, конечно. Бирок азыр менин оюмча сен эң топко чыгыш үчүн сен топтор менен жакшы байланыш болуш керек да. Туурабы? Жакшы мамиле болуш керек да, менин оюмча. Жакшы мамиле болуш керек. Жакшы мамиле болуш үчүн алардын культурасын жакшы билиш керек. Демек менин оюмча алар менен отуруп вино ичип, алардын культурасын түшүнүп кылсаң ошол менен жакшы болосуң да. А мисалы Кыргызстанда бизде андай культура жок да, биздики культура башка. Барып алар менен достоошуп кетиш кыйын, ошондуктан мен ойлойм, кыргыз бирөө Forbes 300-гө кирүүчү ошол да неме болушу мүмкүн депчи. Каршы неме тоскоол болушу мүмкүн. Алар менен бизнес кылганга может бир аз түшүнбөйт, dinleyет, мисалы биздин культура башка да, мисалы биз туруп ичип калбайбыз, же мисалы сигарет ичпейбиз. Түшүндүм да, короче, мисалы партиялерди билбейбиз, смокингтерди билбейбиз, ошондой нерсе болушу мүмкүн да. Вот, ошондой. А бирок неме болуш үчүн, акча, мультимиллионер болуш үчүн мен оюмча 95-ке 5 да. Мен оюмча хасыл кылсаң 95% вероятность, что до конца акылдуу хасыл кылсаң, мультимиллионер боло аласың да. А бирок сен топ 10га кирем десең, уже 60-ка түшөт да вероятность. 60 аз да бирок. Бирок бул топ 10 да, ошондой эске алыш керек да. Ушундай экен да. Да, кайсы неме калды? Багыт калды. Наука, не дейди наука? Же наука көп деле адамдар кызыксызбы? Наука түшүнүш кыйын болот эми? Түшүнүш кыйын. Бирок наукада удачадан көптөй неме изилет. Удачада. Эйнштейн болуш точно неме жетпейт деп ойлойм. Жок. Наукада искусство окшош. Искусство окшош. Бирок мен оюмча average ученыйдын хаслы спортсменге жакындайт да. Вообще искусство адамдын нарагына да. То есть түшүндүңбү? Орточо ученыйдын канчалык аракет кылганы немеден кыйла жөгөсү көрөйүн да. Спортсменге жакын деп ойлойм. Мен биз экөөбүз тең неме да, бакалаврды немеде бүттүк да, наукада бүттүк, ученыйларды көрдүк. Баары хашлелер да. Неме эмес да, мисалы жакшы макаласы бар ученыйлар бар, жакшы ийгиликтерге жеткен, жакшы университеттерде иштеген. Бирок көрсөң кээ бир нерсени мен жакшы билем дейсиңер да. Кээ бир учурда сен өзүңдү андан акылдуу сезесиң да. Бирок ал сенен канча деңгээлде көп нерсеге жетишип койгон да. Ошон үчүн ал иштеген да. Ошончо аракет кылган, чыдаган, бүт жашоонун плюс минустары бар. Жакшы адам, жаман адам, жакшы руководитель, жакшы команда, туш келесиңби жокпу? Бүт майда-чүйдө биригет дагы ал жакта биз көргөндөй эле стресс ашып ташатат дегендей да. Мисалы Нобелевский премия алыш үчүн хаслдын немеси, важности 60 эмес 40 деп чыкты да, 40 экен. Ооба, искусствода да мен Нобелевский премия алыш үчүн 40% хасыл кылышың керек. Важность хасыла 40, а башка внешний факторлор, адамга байланыштуу факторлор 60. Нобелевский премия алыш үчүн. Бирок
жөн эле жакшы. Ооба, бирок жаш профессор болсун, ооба. Уже 80-20, ооба. 90. То есть көп аракет кылыш эмес. Туура. Жок, мындай да. 90-10 дегенде бул 40-60 дегенде не означает, что Нобелевский аракет кылбайт. Аракет кылды, бирок ошондо роль канча болду? 40 да. Мисалы Нобелевский премияны алгандын 40% жакшы көп аракет кылды, 60% внешний факторлор да. Күчтүү профессор болгон, мисалы Нобелевский премиядай аракет кылса, ал уже неме болот да. Күчтүү профессор болот да. Мен оюмча биздин волнада жүргөндө түшүнөт го дейм. Бирок түшүндүргөнгө азыр кыйын да уже. Короче, тоска. Эми ийгиликтин сыры дедик, биз ийгилик деп азыр мен айтып атат да. Бул проценттен немелерге койдук да. Эң топ койдук да, биз эң мыктыларга койдук да. Ооба. Мындай нерсе бар, көп адамдарга возможно өтө эң мыкты болуу максат койбойт да. Көпчүлүк адам эң мыкты болуу максат койбойт. Ооба. Көп адам мисалы балким акча жактан мультимиллионер же миллионер болуш келет, же может Кыргызстанда просто бай болуш келет, үйлүү, машиналуу болуш келет. Спортто жүргөндөр, макул, олимпийский чемпион болом дегендер көп болсо керек. Искусствону билбейм. Акчадан карасак, демек, акча жагынан бай болуу үчүн хасыл жетиштүү экен да. Туурабы? Бай эле жашаш үчүн. Ооба, бай, мультимиллионер, ооба. Бай жашаш үчүн эч кандай внешний факторлордун немеси жок экен да. Таасири өтө аз болуп калат да ошондо. Ошо кошуласың, мен ошо реально кошулам да. Мен мисалы, мен көп нерсени вообще неме көрөм да. Бушфакерде окусаң, наш Вайся дейт да, биздин Вайсябыз дейт да. Кыргызга не деп койгон да, бир адам да. Өткөндө неме болуп калды. Садыр. Тамаша. Айтат да. Мен оюмча априори деп коебуз го, алдын ала. Средний адамда априори бай болушка немеси жок дейм да. Же ойлойт да, квалификациясын жогорулатса болот дейт да. Ал адам квалификация деген сөздү билбейт да. Кайдан квалификацияны жогорулатыш да. Мисалы бир нерсе иштеп атса, бар квалификациясын жогорулатса болот дейт да. Ал квалификация деген сөздү билбейт. Ал билбеген үчүн ал айыптуу эмес да. Билбеген үчүн себеп дегенде эмнеде окуду? Андай сөздү билбеген чөйрөдө туулду, андай сөздү билбеген чөйрөдө окуду да. Анан ал даже эшектей тытынсаң ийгиликке жетсе болот деген сөздү мен оюмчачы шаардагы адамдарда бар да ошону түшүнөкчү. Себеп дегенде шаарда чоң немени көрөт. Көчөдө эле мектепке жеткиче алдынан Жигули өтөт, алдынан Lexus 570'tin 2022'si өтөт да. Alex 570 капкара. Анан жаш бала шаарда өскөндө баарын көрөт да. Анан ойлонуп баштайт да. Мен муну каалайм, муну каалабайм. Мен буга жетсем болот, болбойт деген сөз оюна келет да. А сен айылда жүрсөң не көрөсүң да? Бир түрдүү көрөсүң. Көрсөң дагы кичине эле айырма көрөсүң. Анан айылдагы мындай айылда бай жашаган менен кедейирээк жашагандын айырмасы көп эмес да. Шаарда болсо байыраак жашаган мектепке машина менен келиши мүмкүн да, туурабы? Ал көп нерсе кыла алат да, аны сен көрүп көзүң күбөт да. То есть айылдагы менталитет ага алып барбайт да. Ошон үчүн айылдагы балдар көбүнчө менин оюмча мотивациясы немеге жок да. Бай болууга жок. Мен топ болом, мен бияктан мыкты спортто албай турайын. Мен мыкты бизнесмен болуп кетем, мыкты мындай болуп кетем деген түшүнүгү жок болот да. Мисалы өзүбүздүн эле туугандардан мисал кылсак, жаш балдардачы. Шаардык жаш балдар неме кылат да? Максаты бар да. Мен мындай кылам дечи, мен бай болом. Неге бул кесип тандадың десе, себебинде булар көп акча табат дейт да. Айылда болсо табуу да мындай. Түшүнүк акча табыш үчүн кесип тандаш керек деген нерсе да бар, туура, бирок шаардагыдай эмес да. Ошондо биз средний статистический кыргызды алганда анда алдын ала андай ою жок болуп калат да. Анан квалификациясын жогорулатканы адам мүмкүнчүлүк болобу деген сөз болот да. Мен айтып атканым, мен оюмча кыргыздар, любой кыргыз бай болгусу келсе, аны туура ойлонсо, туура ойлонуп аракет кылып, аракет кылып дегенде неме эмес. Кечке иштей бербес, мындай туура ой жүгүртүп, мисалы, бир аз изденип баштайт да, бир аз изденет. Түшүндүңбү? Мындай кылайын деп, анан бир нерсе табат. Ошентип кругозор кеңейип,
анан бай болуп кетишке жол ачылат деп ойлойм да. То есть мен ойлойм, любой кыргызда кандай шарт болбосун бай жашаганга, биздин түшүнүк боюнча бай жашаганга, Forbes 400 эмес, вообще Forbes жок. Мисалы миллионго жетиш, миллион долларга жетиш үчүн любой кыргызда мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм да. Ошо туура аракет кылса. Мисалы биз кандай жеттик, мисалы любой адамда канчалык туура аракет кылса дагы Forbes 1-ге кириши мүмкүнчүлүк жок да. Канчалык аракет кылса да, идеальный аракет кылып, окуп чыкса дагы, бизнестин немесин дагы чуу жетсе дагы Forbes'ке киришке мүмкүнчүлүк жок да. А бирок любой кыргызда миллионер болушка мүмкүнчүлүк бар да. Туура колдонсо эле болот да. Туура колдоно алып бир, мисалы, ошону айтып атабыз да, хасылдын мааниси депчи. Мисалы, внешний условия эмес да, мисалы, балким өтө кедей, айылда эң алыс кайрылы жашады, мисалы, тоонун чокусунда жашаган бай болгусу келсе, мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы, балким үйрөнсүн бир нерсени. Кичине китеп окуп баштайт, тамга тааныйт, неме кылат. Анан кечикеде балким бир убакта ошону калып жүрө берсе, балким бир убакта түшүнөт да. Кечикеде бир ишти эмес, башка нерсени окуп баштайм дейт. Анан кичине түшүнөт, мотивация деген сөздү табат, кругозор кеңейет. Их ошол хасылды уланта берсе, бул миллионер болот да. Неме эстеп кеттим, Шорон мисалы. Шородогу байкелер неме среднестатистический дейм го дейм, бирок азыр топ неме да, Кыргызстанда компания. Бирок кошулдум, мисалы, неме сыяктуу экен, Мартиниден сыяктуу экен, окубадыңбы да? Жок. Просто мындай ойлоно билүү дагы туулганданбы, туулгандан эмеспи деген вопрос бар да. Туура. Бул дагы өтө чоң маселе да. Сен үйдө атаң, апаң бир нерсени ойлонуп атканды көрсөң, сен дагы ойлоносуңбу депчи. Же биологический бир нерсе болуп кетсе, анан эки вариант болуп атат да, мындайчы. Анда неме дагы экен да. Сен мындай дагы бир чоң салга кирип кетесиз. Ойлоно билүү бул неме, экинчиден хасыл кылуу дагы бул генетический дегендей. Мисалы мындай да. Вош менен неме, допаминовый порогум өтө кичинекей дагы. Любой нерсеге алып кете берем. А бирөөнүн допаминовый порог көп болсо, көп алакпайт да, мисалы. Неме дейт да? Неге сен белгилүү бир характериң бар, атаңдан башка жашасаң дагы атаңа окшош болосуң да. Сен кантип тарбияланасың да, жалкоо болосуң, атаң жалкоо болсо, сен да жалкоо болушка немен көп да. Себеп дегенде, маякта турган бир нерсени алганым неге зеригишим мүмкүн, алгым келбеши мүмкүн да. Балким генетически мен атам дагы, апам дагы неме, аларга кыймылдаш генетикасына жакшы эмес да, биологиясына чыгардым. Ошон үчүн мен бирөө бага алса, ал ата бага алган атанын супер кыймылдаган адамдар болсо дагы, сен атаңды тартып каласың да, өзүң атаңды эмди. Эмне үчүн? Себеби сен биологияны ошого ылайыкташтырып алган да. Бул кыймылдаганга түшүндүк да. Эми ойлогон деле ошого барып калабы деген бул башка суроо болуп кетет да. Бирок все-таки ойлойм, ошо ойлогондун deviationi хасылдан вообще аз деп ойлойм да. Мисалы, ойлоно билүү может бир жакшы ойлонот, бир жаманыраак ойлонот, бирок баарын мүмкүнчүлүк бер дейт. Мисалы, жаманыраак ойлонгондо немеси предрасположенность чоң ойлонгонго аз болгон адам деле байып кетсе болот да, хасыл менен дечи. Анда мындай экен. Бардык адамга мүмкүнчүлүк берилеби жокпу дегенди суроо болуп, жакшыраак болуп калат окшойт. Мен оюмча анда мындай ойго келип атам, бардык адамга мүмкүнчүлүк берилет да. Неме болуп кеткеничи? Болуп кеткен. Бүт категория боюнча ийгиликке жетип кеткенде. И балким бирөөгө көбүрөөк берилип калат да. Анда берилбейт деп ойлойм, мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойлу. Любой адамдын айланасында мүмкүнчүлүктөр бар да. Мисалы, эч ким бербейт дейм. Барбы же кез жолугуп калабы, же любой время бар болуп турабы дегенде. Же бар болуп турабы, же мындай моменттер келет, келип турабы дегенде. Может, менимче дайым бар мүмкүнчүлүк. Бирок ар кайсы убакта ар кандай. Мисалы, мындай бир пул алсак, мисалы, любой немеде, любой убакытта, мисалы, токтотуп койсок, чынында, типа, любой point of time толтура мүмкүнчүлүк болот да. Бирок ошол айланып тура берет да, мындай келет, мындай кетет, бирок дайым бар да. Ну, то есть, ноль эмес да? Ноль эмес, эч качан ноль эмес. Эч качан ноль эмес, бирок белгилүү убакта мындай көтөрүлүп кетет, бирок кайта дагы эле бар болуш керек. Ооба. И ар кандай да, бир мүмкүнчүлүк эмес. Мисалы, бир мүмкүнчүлүк кечке тура бербейт точно, анын баары билет. Өттү кетти да, жолдон мисалы. Мартиниден мисалы да, Мартиниден жаш бала, моряк, бирок мындай мускулдуст деп коебуз. Балга мындай жакшы дене түзүлүштө башы иштейт да, бирок билими жок. Анан
моряк кедейлердин арасында кедей неме чөйрөдө жашайт, ата энеси өтүп кеткен ушундай бир нерсе. Анан Мартиниден бир бай балага, аристократтын баласына жардам берип, аны бирөө уруп атканда, байлар да урбайт, бирок ошондой чөйрөгө келип калса, урат дегендей да. А бул көрүп калып, анан ага несправедливо, акыйкатсыз уруп аткандай сезип калабы, эмне эстешим боюнча, анан барып жардам берет да. Анан ошол бала үйүнө мейманга чакырат, конокко чакырат. Анан ошол жерден байлардын үйүнө келип, немени көрүп, байлардын үйүнү көрөт, анан немени жактырып калат, кызынычы, ошол жактагы кызды. Анан бирок эмнени көрөт, өзүнүн бүт кылган туура эмес экенин көрөт. Сүйлөсө, алар таптакыр башка тилде сүйлөйт, бул башка тилде сүйлөйт. Хотя экөө тең англис тил да. Отурат дагы кашыкты кайсы колго кармайт, вилканы кайсы колго кармайт. Бул тамакты өзү көргөн эмес да, кантип жеш керек экенин билбейт. Анан аристократтардын толук эрежеси бар да. Ошонун бүт баарын билбегендиги үчүн өзүнүн неме сезет да. Жапайы сезет да. Ошентип атканда, белки кыздын байкесинин достору менен, ошол байкеси достору менен бул кыз кошуп белгилүү бир темада сүйлөшөт. Мындай философский же болсо маданий тилде сүйлөшкөндө бул таң калат да, түшүнбөйт, бирок түшүнөт, что бул мындай жогорку бир түшүнүк, жогорку бир мораль экенин, анан ойлойт да, бул адамдар ушунча жакшы жашап атат, дүйнөнүн темаларын козгоп сүйлөшүп атат, и бири-биринде неме бар депчи, мындай сый бар, нерселер бар. А эми өзүнүн немесин карайт да. Жашаган чөйрөсүн карайт, сөгүнүп, бакырып, чакырып, какырып, маз, күндө кечкурун уруш бардак да. Анан ошону карап туруп, бул немени чечет да. Мен ушундай болом дейт да. Ушундай болом дейт. Андан кийин неге жазуучулукту тандайт, унутуп кеттим. Бирок жазуучулук популярдуу ал убакта да. Болгон да, негизи 18-кылымдын ичинчи, 18-дин аяк шагы. Ошентип туруп, күнү-түн аракет кылат да. Окуйт, китеп окуйт, бүт нерсе кылат, иштейт, эптеп тапкан акчасына дагы китеп алат. Инвест кылат. Бүт нерсесин китепке жумшайт дагы. Ушундай немеге жетет да. Деңгээлге жетет. Ошондо жанагы деңгээлге жетеби? Жетип туруп, анан жеткенде эмнени көрөт? Бул баш иштейт да. Наркалар жөн эле жаттап жүргөн адамдар экенин көрөт. Караса, ойлойт, я считаю, что Платон мыякта жаңылышкан депчи. Платон жаңылышкан деген ойду бул бир жакта айтып атат да. Өзү возможно не айтып атканын возможно толук түшүнбөйт дагы. Айтып атканын өздөрү түшүнбөйт да, Платон эмне деп атканын. Даже Пифагордун формуласын билет, бирок Пифагордун формуласын билет да, түшүнбөйт да. Билет да. Билет 3 бурчтукту мындай койсоң мындай экен. Бирок таң калбайт да. Не дейт да? Мен да квантовый механика айта берем да. Өзүм түшүнбөйм, бирок билем да квантовый механика. Шрёдингердин уравнениесинин чыкканын жүрүп жаттап алгам да. Мисалы, то что өзү линейный алгебра олом чыгар, бирок түшүнбөйм да кантип кылганын. Түшүнбөйт да. Анан ойлонгону ал адамдарда ойлонуш жок да. Анан жөн эле неме кылат. Анан кийин неме болуп баштайт да, мындай. Биринчи сүйгөн кызыны, бардыгын мындай адамдар көргөн да, бийик адамдар катары көргөн, анан күн сайын разочарование болуп баштайт. Мындай экен депчи. Анан китепте айтып салайын да. Кыздын ата энеси болсо каршы болуп аткан да, бүт каршы болуп аткан. Анан бирок бала аягында жазуучу болуп байып кеткенден кийин макул болуп, кыздын ата энеси өзү машина менен көрүнбөй алып келип кызды таштап кетип, баланын үйү жаккачы, байкеси, апасы жетелеп келипчи, неме кылып баштайттар да. Жабышып баштайт да. Анан ошондо немени көрөт да баары. Сүйгөн кызын дагы жакшы көрбөй калат, дүйнөнү дагы жакшы көрбөй калат. Немесин жоготуп коет. Мотивациясын жоготуп коет да. Кетиши берет дейт. Ошондой акылдуулардын арасынан дүйнөнүн Англиянын ичинен эки эле акылдуу адамды табат да, мындай өзү акылдуу деп ойлогончу. Бирөөсү болсо слишком акылдуу болуп кеткен, что неме дейт да. Я на этой планете как будто уже 1300 лет проживаю. Этот мир абсолютно понятен. Сен не кыласың баягы кызды дейт да. Бул жете элек болчу ал деңгээлгечи. Бирок түшүнүп атат да, экөө уже бир эмес экенин. Бул жөн эле баягындайча кыз дейт да, жөн орточо неме. И же башы жок, же бир нерсеси жок дейт да, дүйнөдө. Жашоого дагы энергиясы жок. Бул кыз жөн эле неме кыла алган дейт. Коом мындай болуш керек, кыз мындай, бала мындай, дүйнө мындай болуш керек деген эреже менен эле жашайттар дейт да, булар роботтор дегендейчи. Анан көрсөң, бир моряк болуп жүргөндө бир кыз менен кичине сүйлөшөт эле. Бар ошону менен жаша дейт да. Ошону менен жаша, дүйнөнү жыргап неме кыл дейт да. Азыр
философский ойлонсоң не болуп кетесиң дейт да, жарылып кетесиң дейт. Аягында чындап эле жарылып кетет да. Бир аралга барам дейт, кызды алайынбы албайынбы дейт, башка эле моряк. Мурдагы алайын албайын да, албайын коеюн дейт. Корабльга отуруп, бир аралга кетип атып, секин немени ачат дагы, астында эми кымбат жерде да болчу. Ал бүттүгү тааныйт, популярный адам. Кымбат жерде бир жерде комнаталар бар. Корабльдин немесин ачат дагы эле. Айнегин ачып туруп эле неме секирип берет да. Океанга өлүп калышын суицид болот. Типа настолько преисполнился, да, ушунча көтөрүлүп кетти, дүйнөдө немени таппай калды да. Смысл. Наркы буга айткан бала дагы мындан 5-10 жашында улуу болот. Бирок ал ошончого жеткен болчу да, андан. Жетип, бирок жашап кетип аткан да. Бирок орукчаны эле да. Ал дагы бирнерсе болуп өлдү. Бирок суицид кылган жок го да. Түшүнүктүү. Анан мен Мартин Идендин немесинен мисалынан карасак, бардык адамда Мартин Иден болушка немеси бар да. Мүмкүнчүлүгү. Бирок Мартин Идендей чутьёсу, акыл барбы деген нерсе. Мен ага кошулбайм да, менин оюмча. Эми кандай кайсы деңгээлге жетти? Англияда топ 1-ге жеттиби? Не боюнча караганда? Акыл боюнча карагандабы же? Байлык боюнча караганда. Байлык боюнча караганда, атактуулук боюнча караганда, Англияда чыгармада Лев Толстой болду да. Вот менин оюмча, ошондо мен Иисустун 46-шы менин оюмча 40% адамда ушундай күчтүк бар деп ойлойм да. Ушундай баарында эмес да. Примерно. То есть любой адам андай боло албайт да. Мартин Иден болот. Даже ушу мисалы любой адам эле ушунча касыл болуп туруп, анын дүйнөгөн бир жерге чыгып кете албайт да. Ошо мен ошол ойлойм да. Азыр коюм. Бирок ошондо может Мартин Иденге повезло, может башка класстан да, бирок может сен айткандай ушундай ойлоно билди, неме кылды, может ошолор жолуккан үчүн дегендейчи. Ошондо таасирленди. Мисалы башка бир морякты алып келип туруп, ушуларга эле жолуктуруп, даже өзү түшүнбөй атса, сен түшүндүрүп берсең дагы мындай болуп кетсе болот. Айырмасын айтып, сен жашайсың булар. Может бир моряк опа деп тамак жеп отуруп эле, булар болуп кеткендер деп. Татаал дема. Бирок кызыктуу талкуу болду окшойт. Саат канча болуптур? Канча өттү? 23:53. 2 саат кылып бердик. 1 саат болду. 1 саат 24 мүнөт. Кырына жыйынтыкка беребизби? Тиянакка келиш керек. Бир нерсе айтпай калгандай болуп атам, бирок сөзүм бүтпөй аткан эми. Ошондо ийгиликке жеткенде хасыл менен насиптин бардык учурларда насиптики көбүрөөк болду да, бир аз болсо дагы. Неме учурлар? Топ бирге жеш. Биринчи болуш боюнча. Бирок Кыргызстанда жакшы болушка, же даже дүйнөдө жакшы деңгээлде дүйнөдөгү жакшы деңгээлдин катарына киришке бир канча миллион сом эмес доллар жетишке доронной боюнча 95% дейт. Хасыл. Демек 95% адамда мүмкүнчүлүк бар. 95% адамда мүмкүнчүлүк бар. Меники дагы мындай нерселерди элестетип көрсөм, мен 90 бере албайт экенмин, мен бар жерден өйрөткөм. 80 берет да. Бирок баары бир адамдын характери көп нерсени чечип коет экен да. Характериң болсо кылат экенсиң да. Значит, характер деген бул баары хасылдан келип калат да. Мен бир жагынан карасакчы. Мындай нерсе болуп атат, эми бул биз баардык нерсени сүйлөшкөндө ийгиликти неме деп алдык да. Ийгиликти классикалык ийгилик. Эгерде философия ийгиликти алсак, анда менин оюмча баардык адамда 100% ийгиликтүү болот да. 100% ийгиликтүү болот деп дегенде. Өзүнө кирет дагы, ойлойт да, эмне керек деп туруп ошону кылат болду. Мисалы акылдуу болуп калган, жакшы ата эне болсоң, же жакшы бир тууган болсоң ийгиликтүүсүң деп койсоң, сенин категорияң ошол да. Анда боло аласың да, жакшы бир тууган болуш кыйын, бирок бардык адамда калса, жакшы ата эне болуш, жакшы жаран болуш. Башкаларга зыян келтирбөө. Ийгилик деп алсаң. Жакшы. Мында бир суроо берип койгойлу. Силер өзүңөр ойлогон категориялар боюнча биз талкуулаган. Комментарийге балким жазып койгула, YouTube'дан көрүп атсаңар же YouTube'га чыкса да, же подкасттан угуп атсаңар бир жерлерден. Комментарий деген бөлүмү болсо,
же өзүңөр эле оюңарды ойлоп койгула. Канча пайыз кайсыга бербексиңер да силер? Биз нерсе талкууладык. Искусство, наука бир категория кылдык примерно. Искусство, Спорт, наука, бизнес. категория, спорт, бизнес. Искусство, наука, спорт, бизнес. Үчөө. Немени сурап эле анда дагы ошол категориялар боюнча өзүңөрдүн ой пикириңерди жазып алгыла, канча процент берилесиңер Хасыл менен Насипке. Анан кандай тема кызыктуу болушу мүмкүн подкастка кийинки? Точно. Мисалы, Фидель Кастронукун YouTube'га жазсаңар, эмне деп темасы? Билимот менен подкаст. Билимот менен подкаст. Фидель Кастро. Фидель Кастро деп YouTube'га издесеңер, чыгат подкаст. Звугу начарыраак, бирок темасы кызыктуу деп ойлойбуз. Ошого жакын темаларбы же мындай отуруп эле ар нерсени сүйлөгөн темаларбы? Бирок бизге жагып атат өзүбүзгө. Эч ким укпаса деле кыла беребиз. Биз сүйлөшүп аттык да. Сүйлөшүп аттык. Анан мага бир нерсе жагат. Аягына чейин уккан болсоңор уктум деп жазып койгула, кичинен неме берип. Мотивация берип коет. Макул анда, ийгилик.